Салам достор, бүгін мен сіздерге PowerPoint программасында слайд жасоону көргөзөм. Анда эмесе баштадык. Алгач, слайддын аталышын жазып алалы. Мисалы, сабактын темасы. Кийинкисине электр тогу деп коелу. Эми жазылган тексттерди кооздоп алсак болот. Мисал үчүн түсүн көк, ал эми шрифтин өзүбүзгө жаккан форматта өзгөртүп алсак болот. Ошондой эле өзүбүз каалаган өлчөмдө чоңойтуп алсак болот. Ал эми аталышын көк эмес, кызыл түстү кылып алалы. Мынакей. Сабактын темасы электр тогу. Эми кийинки баракчага кантип өтөбүз? Ал үчүн главный бөлүмүндөгү создать слайд функциясын басабыз. Мынакей. Экинчи баракчага өттүк. Бул жерден биз өзүбүз каалаган таблицаны, диаграмманы, ошондой эле фигура, сүрөттөрдү, медиа файлдарды жүктөп алсак болот. Ал үчүн алгач биз алдын ала бизге керектүү сүрөттү же болбосо медиа файлдарды даярдап алуубуз керек. Азыр мен сүрөт жүктөөнү көргөзөм. Мынакей. 11 деген файлдан бул сүрөттү коеюн. Мынакей. Бул сүрөттүн аталышын жазып коеюн. Электр лампалары. Текстти кооздоп алсак болот, сөзсүз түрдө. Өзүбүзгө жаккан түстү, өзүбүзгө жаккан шрифтти коюп алсак болот. Кааласак жоонойтуп, каалайсак курсив абалында жазсак болот. Эми кийинки баракчага өтүү үчүн кайра создать слайд функциясын басабыз. Мына. Андан кийинки баракчага өттү. Эми бул жерден биз даяр текстти, Word программасында жазылган текстти көчүрүп алып келип койсок дагы болот. Мына. Азыр мен билим тууралуу жазылган макал лакаптарды көчүрүп алып барам. Копировать дейбиз. PowerPoint программасына киребиз. Вставить дейбиз. Мынакей. Эгерде аталышын жазуучу бөлүгү керек эмес болсо, аны өчүрүп салсак болот. Эми биз барактын дизайнын өзгөртүп алалы.
Ал үчүн дизайн бөлүмүнө киребиз. Ошондой эле ал жерден өзүбүзгө жаккан дизайнды тандайбыз. Мисал үчүн мен бул дизайнды тандадым. Мынакей. Барактар же болбосо көрүнүшү өзгөрдү. Эми барактардын өтмөктөрүн коюп алалы. Биринчи баракка бул өтмөктү, экинчи баракка бул өтмөктү, ал эми үчүнчү баракка бул өтмөктү коюп алалы. Ошондой эле анын узактыгын чоңойтуп же кичирейтип алсак дагы болот. Эми эгерде биз жасаган слайдты автоматтык түрдө экранга чыгуусун кааласак, анда смена слайдов бөлүгүндөгү щелчкут бөлүгүн өчүрүп коебуз да, канча секундадан кийин алмашуусун кааласак, ошол мүнөттө коюп койсок болот. Азырынча бизге анын кереги жок. Так, эми андан кийин анимация бөлүмүндө эмне жумуш аткарылат? Анимация бөлүмүндө достор, тексттердин жандуулугу же болбосо тексттердин кыймылы сүрөттөлөт. Же болбосо коюлат. Мына, азыр сабактын темасы текстине бул анимацияны тандап алалы. Электр тогуну дегенне бул анимацияны тандап алалы. Электр лампалары деген сөз үчүн дагы башка анимацияны, сүрөт үчүн дагы башка анимацияны кааласак, ар бир сөз үчүн өзүнчө анимация коюп алсак болот. Мисалы, бул макал үчүн өзүнчө анимация коелу. Кийинкиси үчүн кайра өзүнчө. Ошентип өзүбүз каалаган форматта кооздоп алсак болот. Эми показ слайдов бөлүмүндө эмне жумуш аткарылат? Бул жерде слайдтын убактысы белгиленет. Ал үчүн биз настройка времени бөлүмүнө киребиз да, канча убакыттан кийин биздин слайдтын көрүнүшү керек экендигин кааласак, ошол убакытты белгилеп алсак болот. Мынакей, азыр электр лампалары окуу, билим көп нерсеге жеткирет. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат.
Андан кейін қалған тексттер пайда болды. Аны сақтап алабыз. Мына ошентип биздин ар бир баракчанын экранга чыгуу убактысы белгиленди. Мынакей, эми сначала деп биз жасаган слайдты көрүп алсак болот. Мына сабактын темасы электр тогу. Электр лампалары. Ар кандай формадагы электр лампаларынын сүрөтү окуу билим көп нерсеге жеткирет. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Мына ушул сыяктуу кылып өзүбүз каалагандай слайдты даярдап алсак болот. Сабак түшүнүктүү эле болдуго деп ойлойм. Саламатта калыңыздар.